Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Султан Рахманов. Мен бизнес консультант болуп иштеймин. Бүгүндөн баштап Визитка ТВ YouTube каналында ийгиликтин сырлары аттуу долбоорун баштап жатабыз. Жана биз бүгүнкү биринчи компаниябыз отель Раянда коноктобуз. Кеттик. Саламатсызбы, Ислам. Айтып бериңизчи, мына Раян отель башка отельдерден эң негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде? Жакшы суроо болду. Бул сурооңузга шашпай жакшылап жооп берейин. Эң биринчиден бул Раян отель деген халал отель. Халал дегенде эмнени билдирет? Бул жерде ичимдик сатылбайт. Бар жок бул жерде. Ада калса даже номерлерде тамеки чегилбейт. Толугу менен халал отель. Экинчиден биз өзүбүздү эко отель деп позиционировать этебиз. Эко отель деп кандай түшүнсөк болот? Эко отель деген бул мындай окружающий средага зыян келтирбейбиз деген сөз. Ошон үчүн отоплениябыз биз газ менен кылабыз, толук түтүн чыгарбайбыз да. Анан солнечный панель койгонбуз. Биз номерлердеги жылуу сууларды күндөн алып энергияны ошол менен жылытабыз. Үчүнчү өзгөчөлүк бул биз эң мактанган нерсебиз сервис. Сервис дегенде бул биз отелибиз кичинекей 20 эле номер. Анан ар бир келген коногубузга мындай өзгөчө мамиле кылган мүмкүнчүлүк бар да. Аты менен учурашабыз. Чоң отелдерде мындай мүмкүнчүлүк жок. Ал жерде көп адам кирип чыга берет. Эч кимди тааныбайт. Бизге келгенде мындай өз үйүнө келгендей жылуу мамиле берет. Ошол основной. Аябай сонун экен. Ислам, андай эмесе ушул айткандарыңызды эми бизге көрсөтүп бериңиз. Исламны билесиз го, бизнесмендер айтышат го, бизнести кандай кылып атасаң кемеге окшош. Ошондой сүзөт депчи. Раян деген ат эмнени түшүндүрөт? Бул Раян деген жана мен айтып кеткендей эле халал отель деп көрдүм да. Бул отель да ошол динден, шариаттан алынган сөз. Куранда келет. Раян деген бул бейишке кирген дарбазалардын бири да. Куранда ушундай аят бар. Ар-Раян деген дарбаза бар дейт. Ошол дарбазадан орозо кармагандар гана кирет дейт да. Андан башка эч ким бул дарбазадан кирбейт деген аят бар. Түшүнүктүү. Анда мына сиз концепцияңызды айтып кеттиңиз, аталышы жөнүндө маалымат берип кеттиңиз. Демек, бул отелдин өзгөчө өзүнүн бир клиенттери бар экен да. Сиздин клиенттериңиз көбүнчө булар кимдер? Биздин клиенттер көбүнчө бизнес сегментке бул ошо бизнесмендер, корпоративный клиенттер, ошондой командировочныйлар, ушундайлар келет. Туристтер, отель дегенде эле биринчи ойго туристтер келет. Туристтер бизге көп келбейт. Себеп дегенде туристтердин идеологиясы мындай да. Эң аз акча коротуп, максимально көп жерди көрүп келейин деген идеология менен жүрүшөт алар. Ошондуктан аларга көп комфорт, көп условия кереги жок. Биздин отелде бүт ошол бизнесмендерге ылайыкташылган. Рабочий столдору, кроваттары, интернет албу, бүт ошол жумуш кылган, ылайыкташылган. Демек, сиздин отелиңизге ишкерлер кеңири келип, эс алып, иштеп кетсе болот. Ошондой эле конференция залы бар, мисалы үчүн, опять же, ошо ишкерлерге ыңгайлуу. Бул жакта встречаларды өткөрсө болот, конференцияларын кайра эле ошол бизнеске. Исламны айтып калдыңыз, Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы менен долбоор болгон деп, ошонун негизинде экосистема орнотулганбыз деп. Ошол система жөнүндө маалымат берип коюңузчу. Бул солнечный панель койгонбуз. Солнечный панельдин основной максаты бизде душтарда ысык суу көп кетет да. Ошол ысык сууну күндүн энергиясын алып туруп, сууну ысытып берет. Көрсөтөйүн анда сразу. Бул общий отельдин мындай жүрөгү десе болот.
Буну европейский, чешский компания алып берген. Чехиядан заказ кылганбыз солнечный панельдерди. Бул өтө мындайча айтканда умный система. Бунун баарын ичек бычагасын мен өзүм деле түшүнө бербейм, бирок основной иштеген моменттерин айтып берейин. Бул жерде эки бак утепленный ысык суулар бул жерде турат. Биринчи күндүн энергиясы менен ысытылган суу бул жакка келет дагы. Бул жактан ысык суу өдө көтөрүлөт да билесиздер. Жогору көтөрүлүп туруп, бул труба менен бул резервуарга түшөт. Ошондо бул резервуар постоянно ысык болуп турат, уже готовый. Бул резервуарда уже дагы ысып аткан болот. Анан эми көп эле сурай берет, кышында кандай болот депчи. Кышында эффективность бир аз азаят. Солнечный панельдер өздөрү жетишпей атканда ысык сууга. Бул жерде мына электрический тендер кошулат. Булар дагы аябай умный система. Бул көрүп атканыңыздар температурный датчиктер. Ылдыйында өдө жогору жагында датчиктер температурасын текшерип туруп, өзү нужный температура выставлять этилет. Ошого жараша тендерди жандырып, өчүрүп регулировка кылып турат. Анан бул система интернетке уланган. Биз үйдөн отуруп туруп эле интернеттен карап отура алабыз. Так, бактарда мынча суу экен, аз экен, көп экен депчи. Бир поломка болгон болсо, же суу ысып аткан болсо, биз сразу көрөбүз, уже устранение кылабыз да. Бирок андай ситуация дагы боло элек буюрса. Ислам, мен мына бизнес сферада жүрүп, эми шаар кичинекей да, көп кардарлар менен, көп ишкерлер менен сүйлөшүп, көп адамдар менен таанышып, ушундай бир кызыктуу суроолорду, кызыктуу ар кандай идеяларды, окуяларды угамда, анан мага дагы кызык болуп атат. Бул биздин бизнес сиздин негизги бизнесиңизби же менин угушумча бул үй бүлөлүк бизнес? Жана кантип баштагансыз? Негизги ишиңиз ушулбу же дагы кошумча ишиңиз барбы? Себеби биз билебиз, бул отелдин киргизген акчаңыз кайра чыгаруусу аябай узак да. Анан неге сиз ушул тармакты тандап алдыңыз деген суроо пайда болуп атат. Бул үй бүлөлүк бизнес десем болот. Бирок үй бүлөлүк бизнес дегенде владельцтер бир үй бүлө да. Бирок биз колдон келишинче үй бүлөлүк бизнес кылбаганга аракет кылабыз. Үй бүлөлүк бизнес дегенде мындай да. Ар кимиси келип алып эле управленияга аралашып эле, анан баары эле шеф болуп эле ошондой проблемалар көп болот да. Бизде андай нерсеге такыр жол бербейбиз. Бизде управленияга үй бүлөдөн эч ким киришпейт. Мен өзүм директормун. Мен өзүм бүт бар жок иштетем. Эгер мындай суроолор, немелер болсо, мен информация берип турам чоңдорго. Башка управление эч ким киришпейт. Баягындай шефтер көп эмес да. Ошондой. Анан бул биздин основной бизнес эмес. Биз өзү мен строительный окугам, атам дагы строитель, 40 жыл стажы бар. Биз проектировщикпиз. Анан проектный организациябыз бар да, биз основной чертеждар чыгабыз. Биз өзүбүзгө эле офис курайлы деп биринчи жер алганбыз. Анан кийин офис куруп баштайлы деп, анан каршы эми офис куруп баштадык, курганга жараша 2 этаж кылалы дедик. Анан кийин эми жерди алып калыппыз, каршы 3 этаж болду. Анан тааныштар келип, бир жолу 4 этаж кылып койбойсуңар. Ошентип 5 этажга жеттик. Анан 5 этажда азыр 5 этажда өзүбүз ушу проектный организация офисибиз бар. Бул жакта отурабыз өзүбүз. Отелдин иштерин отдельно управляющий бар. Управляющий бүт операционный иштерин жүргүзө берет. Биз көп киришпеген аракет кылабыз да, мындайча айтканда. Андан сырткары бул жакта ошол муздак суунун дагы багы бар. Бизде ошто 3 күн 4 күн деп свет өчүрө берет го. Ошондо биздин конокторго мындай дискомфорт болуп калбаш үчүн биз өзүбүздө запас кармайбыз да буюрса. Эффективность боюнча айта кетсем, жайындасы бүт бизге керектүү ысык сууну камсыздап бере алат. Кыштын күнүндө уже өзү жетише албагат. Кыштын күнүндө бир аз ошо электричество кошулуп ысытып турат. Демек, ар бир номерге уланган, ар бир номердеги суу ушул жерден кетет. Муздак суу, ысык суу. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, көп жерде ысык суунун проблемасы ачып алып туруп күтүп турасың, качан ысык суу келет экен депчи. Бул жерде андай эмес, бул жерде чоң насос коюлган. Бүт зданиядагы сууну айлантырып турат. То есть ысык суу дагы постоянно айланып турат. Ал деген сөз,
сууну ачканда эле сразу ысыксы келет да. Демек көп жылдан бери келаткан ушул проблеманы сиздер чечтиңиздер да. Чечтик. Жана душты да качып алып чекеден тийип турасызбы? Андай проблема жок да. Аябай сонун экен. Демек запас менен ошто демек свет өчөө, суу өчөө район отелде өзүнүн отдельный мындайча айтканда резервуар бар десек болот экен да. Сонун проблема. Ислам, сиз мен билем мына ошто көп эл аралык уюмдар бар, финансовый уюмдар бар, башка мекемелер бар, мындай сиздин бизнес ассоциациялар бар. Сиз кимдер менен партнерсуз? Демек сиз ошол партнерлоруңуз жөнүндө, сиздин негизги партнер менен ошо долбоорлоруңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Жана кредит, грант маселелерин айтып кеттиңиз. Бул отелге эч кандай кредит алынган эмес, эч кандай грант деле алынган. Гранттар жөнүндө дагы бир аздан кийин айтып кетем. Основной кредит алынган эмес. Ошол кезде ачылып атканда, курулуп атканда, биз өзүбүз строитель болгон үчүн өзүбүз бүт стройканы тургузуп өзүбүз жүргүзгөнбүз. Азыркыдай мүмкүнчүлүктөрдү билбейт элек, чынын айтсак. Сиз айткан ошол ассоциациялар, уюмдарды эч кимис менен тааныш эмес элек. Эми иштеп баштагандан кийин анын баарын үйрөнүп билдик. Эми ар кандай жактан предложениялар түшүп атат. Мисалы үчүн ким кылган ишке жараша ар ким ар кандай предложение берет экен. Уже биз экинчи отель ача турган болсок, гораздо легче болот бизге ачышканчы. Биринчиси бир аз кыйыныраак болот. Анан эми азыр иш жүргүзгөнгө ассоциациялардын жардамы тиет. Ошол эле G ассоциациябыз бар. Ал жактан ар кандай поддержка болот, маалымат жагынан, информация боюнча көп жардам алабыз ал жакта. Анан дагы основной иштешкен EBRR, Европейский банк реконструкции и развития деген бар. Ал жактан отельди ачып атканда ошол 2 проект жазганбыз. Ошо айтып кетет элем, эң основной бул отельдин ушундай репутациясы жакшы болуп, жакшы жолуна түшүп кеткенине ушул EBRR-дагы салымы чоң. Себеп дегенде ал жакта биринчи проектибиз ошол консультанттарды привлекать этип беришкен EBRR. Ошол консультанттар анан профессионал, по-любому профессионал экен. Бүт мелочтарын айтып берген, кайсы жерде розетка болуш керек, кандай, эмне кайсы жерде туруш керек деп бар жогун айтып берген. Ошолордун айткандай кылганбыз, и ошолор айтканы чындыгында иштейт экен. Бул ошол EBRR-дин заслугасы деп айтып атам. Экинчи проектибиз анан солнечный панелдерди айтып кетпедим да. Аларды установка кылган дагы консультанттарды привлекать этип беришкен. Ошол солнечный панелдер эми бизге ошондой күнүмдүк жашоого электричествону үнөмдөп, международный организациялар, партнерлорубуз бар. Алар менен мындай бири-бирибизге поддержка катары деле бар. Анан көбүнчө эми алар бизге клиент болот, конференцияларды өткөрүшөт, коноктор жаткырышат. Алар менен отношениябыз ошондой. Ошондо мына жаңы долбоор, жаңы пландарды келерки убакытка чеккен пландарыңыз кандай? Биз эми бул районду уже расширение кылалы деп атабыз. Бир аз туризм сферасына байланыштуу, ошол эле гостеприимство, мамандостук, ошол эле бизнес сфера. Биз эми азыр могу 20-жылы пандемияда баарыбыз билгендей международный туризм уже тынчып калды. Мындай ситуацияда эмне кылабыз дегенде бүткүл дүйнө внутренний туризмди өнүктүрүш керек экен деп чыгышты да. Биз дагы ошол ойго кошулабыз, ошол внутренний туризмди өнүктүрүш керек. Ошол максатта долбоорубуз ошол направленияда. Биз жайлоодо эко-резорт деп зона отдыха баштап атабыз буюрса. Бул аябай чоң проект. Бул жерде эмне болот? Бул жерде коттедждер болот, боз үйлөр болот, ресторан болот, жөн эле барып тамак ичип кайтып келе берсе деле болот. Оюн зоок, ар кандай развлечениялар болот, кумусолечение. Кыскасы аябай көп программа болот. Ал жака барган адам буюрса зерикпейт. Эми бизде основной проблема туристтер келет Кыргызстанга. Бирок туристтерди алып барганы жакшы условия жок да, комфортный жер жок. Шаарда бар жакшы условия. Бирок тоодо жатып алайын десе шарттар аябай начар. Ошондуктан биз шарттарын аябай жакшы кылып, бул шаардагыдай кылып, бүт ысык суу, муздак суу, телевидение, интернет бар жок шарттарын көпөрүп, жакшы ошондой зона отдыха кылалы деп атабыз. Бул ошол жаңы долбоорубуз. Буюрса ушул 21-жылдын жайында биринчи конокторубузду тосуп баштайбыз. Эми бул чоң проект, 1 жылда бүтө турган иш эмес. 2-3 жылда бүтөт. Бирок конокторубузду тосуп, уже параллельно иштегенче эле курулуш иштерин жүргүзө беребиз. Анда ошол каласа жакы район резорт ачылганда биз 8-же же 10-ж сериябызда ошол жерден сиз менен жолугуп, ошол жерден тартканга буюрса. Рахмат сизерге да.